эң эле баягы жүрөк ооруткан ушакты мен апамдын көзүнөн көрдүм да. Апам мени карап туруп, мен сени Кудайдан сурап алгам го кызым деди. Мен сени 9 ай бою курсагымда көтөрүп жүрүп, курсагыман Анжелика деп сенин атыңды койгом го деди. Бирок эмнеге элдер мени төрөп таштап Айчүрөк багып алган деп айтат деди да. Ошол ушак мага катуу тийген. Чындыгында мен Айчүрөк эженин үйүндө жашаган дагы эмесмин. Мен өзүм ата-энемдин үйүндө жашап эле, ырдаган эле барып турчумун да. Бирок эжекем дайым мен кызым деп тааныштырат эле. Анда көптөрү, анда Динара эжеде Гүлмира бар эле, Айчүрөк эжеде Анжелика бар эле да. Ушинтип устаттар кызым дешет эле. Анан көбүнчөсү эле баягы ушак мененби же эмне, мен өтө кеде байкуш кыз болуп көчөдө калып багып алып Айчүрөк эжептөө адам кылып чыккан муну дегендер балким канча бир деңгээлде ошондон келип чыгып аткандыр да. Бирок атам да апам да ошого аябай ыза болушкан да.